Биз кызыбызга гүл бар эле берилди болуш керек да. Да. Саламатсыздарбы, ардактуу курултайдын делегаттары, ардактуу катышчылар, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Уюштуруу комитетинин төрагасы Сүйүнбек Сапарбековичке жана уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнө биз сиздерге делегаттардын атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан ары дагы сиздер менен тыгыз иш алып барабыз деген ишеним сакталат. Анткени сиздер 3,5 ай ичинде көптөгөн уюштуруу маселелерин чечтиңиздер. Кийинки жылда өтө турган курултайды даярдоодо сиздер менен чогуу иштейбиз деп биз терең ишенебиз. Сүйүнбек Сапарбекович, сиздерге абдан чоң ыраазыбыз. Рахмат. Урматтуу делегаттар, мага ишеним көрсөтүп, элдик курултайдын кеңешине төрага кылып шайлаганыңыздар үчүн мен чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Төрагага жүктөлгөн чоң жоопкерчиликти чын дилимден сезип, болгон тажрыйбамды, билимимди жана бардык күч аракетимди Конституциянын, элдик курултай жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын негизинде ыйгарым укугуна кирген маселелерди чечүүдө 2 күндүк жалпы жыйындан кабыл алынган сиздердин чечимдерди, берилген сунуштарды дареги боюнча жеткирүүдө Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине, ошондой эле мамлекеттик башка органдарга ирети менен жеткиребиз жана чогуу иштешип, алардын жыйынтыгы үчүн бүт болгон мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланабыз. Урматтуу делегаттар, элдик курултайдын ишине киришип жатып, биз ушул жыйынга элдик курултайдын делегаты болуп шайланышкан бүгүнкү күнү Кудай жолдоп туулган күнүн белгилеп жаткан биздин урматтуу делегаттарыбыз Акбаралы уулу Нуралыны туруп койсоңуз. Турду уулу Мухаммедалыны, юбилейлик майрамды жалпы жыйында биз менен чогуу өткөрүп жаткан Ибраимова Фатива Орозгановнаны, өздүк майрамдары менен президиумдун атынан жана баарыңыздардын атыбыздан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, Кудай дайыма сиздерди колдоп жүрсүн. Кыргыз мамлекетине мындан ары дагы жакшы албан иштерди жаратып, мындай юбилейдин дагы далайын өткөрөт деген ишеничтебиз. Биз кызыбызга гүл бар эле берилди болуш керек да. Да. Мындай болду, биз жигиттерибизге дагы гүл тапшырганга аракет кылалы анда. Анда эмесе, урматтуу делегаттар, жалпы жыйындын ишине киришип,
күн тартибин бекитип алалы. Birinci eldik kurultaydın gün tartibi sizlerge tarqatılıp berilgen. Ekinci, barыңızдар tanışıp çıktınızlar. Uyuşturucu meselelerin biz sizler menen çoğu çeçkenden keyin Kırgız Respublikasının prezidenti Hurmatlı Sadır Nurkojoyevичтин bayandamasın uğabız. Andan keyin Jogorku Kengeştin töragası Hurmatlı Nurlanbek Turганбековичтин Шакеевтин bayandamasın uğabız. Jana Акылбек Үсенбекович Жапаровтун bayandamasın uğabız. Andan keyin delegatlar жарыш сөзгө чыгат. Reglamент boyunca түшкү тамактанууга saat 13:00'dan 14:00'ga чейин, бирок бүгүнкү жума күнүн намаз күнүн эсепке алып, балким жарым saatка чоюлуп калышы мүмкүн да, шартка ылайыкталып туруп. Мына ошол жакка бара турган биздин делегаттарга мен азыр эле кулактандыруу катары айтып коеюн. Филармониянын батыш жагында автобустар даяр болуп күтүп турушат. Автобустар силерди алып барып, кайра бул жерге алып келип, анан кийин түшкү тамакка катышасыздар. Калган делегаттар түшкү тамактануу учурунда биометрикалык каттооңуздардан өтүп койсоңуздар. Анткени мына бүгүн айтылгандай, цифровизация заманында биометрикабыз биздики эң негизги маселе болуп калган. Ошонун негизинде бул биометриканы филармониянын биринчи кабатында, биринчи этажында фойеде болот. Ошол жерден сөзсүз өтүңүздөр, анткени добуш бергениңиздерде абдан мындай орчундуу маселе боюнча биометрика менен барып бюллетень аласыздар да. Түшкү тыныгыдан кийин делегаттардын жарыш сөздөрүн улантып, бүгүн saat 18:00'da өзүбүздүн буйрса биринчи иш күнүбүздү аяктайбыз. Макул болсоңуздар, азыр мен кыскача айтып кеткен күн тартибин бекитүү үчүн сиздерге добушка коеюн. Ким макул? Түшүрүңүздөр. Каршы, калыс, жок. Кабыл алынды. Күн тартибине макул кечирип коюңуздар андай. Сизге микрофон жокпу мындай да? Жок, айтып атат азыр. Рахмат. Күн тартиби боюнча 16 декабрь 2 күнгө сунуш. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын 6 беренесинин 2 пунктуна ылайык элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамды өзгөртүү, толуктоо жөнүндө баяндамага 10 мүнөт берүүңүздү суранабыз. Баяндоочу Замирбек Көчөрбаев. Андан тышкары баяндама бүткөндөн кийин ошол аталган мыйзам долбоорун жалпы элдик добушка коюңузду суранабыз. Макул, урматтуу делегат, биз сиздин сунушуңузду эске алабыз. Так дагы. Анда мен кайрадан добушка коеюн. Ким негизинен макул добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Каршы калыс жок. Анда биз бүгүнкү күн тартибин бекитип алдык.